Өлкөдөгү мектеп тартыштыгы мамлекеттин көңүл чордонунда республика боюнча 1,5 миллиондун тегерегинде мектеп окуучусу болсо, алар билим ала турган 2300гө жетпеген мектеп бар. Анын ичинен 200дөн ашыгы жараксыз деп табылган. Мамлекет мектептерди оңдоп түзөө, жаңысын куруу иштерине басым жасап, бул багыттагы жумуштар быйыл жакшы көрсөткүч менен жыйынтыкталып отурат. Өзгөчө Бишкек шаарында чоң көйгөй жараткан мектеп маселеси чечиле баштады. Айрым билим уясында бир класста 30-40 окуучу отуруп, мугалимдер 3-4 нөөмөттө окутууга аргасыз болчу. Президенттин тапшырмасы менен кыска аралыкта 15 мектеп жана бир бала бакча курулуп, колдонууга берилди. Бул максатта казынадан 3 миллиард сом бөлүнгөн. Курулушу башталган мектептин алгачкысы жаңы окуу жылында тушоосун кести. Алтын Ордо конушунда номер 98 орто мектеп 480 окуучуга ылайыкталган. 1-класстан 10-класска чейин 2 нөөмөт менен 704 бала кабыл алынды. Алтын Ордонун жана ага коңшулаш жайгашкан райондордон келип билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Абдан жакшы болду. Ата-энелер дагы чоң кубанычта, анткени балдардын баары тең башка мектептерге баары окушчу. Азыр эми жакын, мектеп жакын, ата-энелер да кооптонбойт. Бардык шарты каралган жаркыраган имарат, жайдары мугалим менен окуучулар, көңүлү жай ата-эне. Бишкекте суук түшкүчө биринин артынан бири бүткөрүлүп, пландалган мектептердин курулушу аяктап, ишке кирип, кала тургундарын кубантты. Жаңы мектептердин өзгөчөлүгү курулуштун сапатына жана ички сырткы жасалгалоосуна көңүл бурулган. 16 объектке сапаты жагына көзөмөлүнө аябай чоң көңүл бурулган. Себеп дегенде буга чейинки ачылган мектептерде дагы байкасаңыздар сапаты аябай жогорку. Жаңы материалдар менен жабдылган. Айта кетсек, бул линолеум эле, линолеум Голландиядан алынган линолеум. Бир 25 жылдан көбүрөөк түрпөчү линолеум болду да. Бул бир эле линолеум боюнча. Калган курулуш материалдарына дагы жакшы көңүл бурулуп, талаптар, жогорку талаптар коюлган. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттан тышкары эл аралык донор, мамлекеттик жеке өнөктөштүк булактары аркылуу курулуп жаткан мектептер да бар. Бул багытта быйыл өз алдынча 10 чакты имарат пайдаланууга берилет. Дагы 57 мектеп ар кандай булактардын эсебинен курулуп атат. Алар Катар фондусу, Астана Бил фондусу, Стим гранттан жергиликтүү бюджет менен биргеликте, андан тышкары жанагы донорлор ошол айылдын чыгандары тарабынан мектептер курулуп атат. Сауыт өнүктүрүү фондусунун эсебинен мектептер курулуп атат. Бул 30 мектеп кирген. Быйылкы жылга 2022 жылга 2 мектеп пайдаланууга берилди. 2-3 жыл аралыгында өлкөдө жараксыз мектептер калбайт. Бул тууралуу 21 ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарында кезектеги жаңы мектептин ачылышында билдирди. Туңгуч Кичи районундагы номер 73 мектеп быйыл салынган 15 мектептин бири. 15 мектеп баштаганбыз, 15 тең бүттү. Мына бүгүн акыркысын ачып атабыз. Туңгуч мектебинде ушундай жаркыраган сонун мектептерди ачып бердиңиздер. Балдар үчүн сиздерге рахмат. Балдарыбыз да сүйүнүп атат. Ичинде жалаң физика, химия, информатика сабактарына жана мындай лабораториялык корпус десек болот да. Шарттар аябай жакшы түзүлдү. Ичинде актовый зал 365 орундук эң чоң спорт зал, балдарга бардык шарты түзүлдү. Ичинде ошол эле жуунуучу бөлмөлөрү менен ашканасы бар, бардык шарттары бар. Балдарга деген бир шарт түзөбүз, балдарды жакшы көрөбүз. Балдар жөнүндө камкордук деген ушу деп ойлоп атам да. Биз үйдөн камкордук кылсак, баланы алып келип туруп жаркыраган жаңы школдо жанагыдай 40тан окутпай, 25-30тан окутуп койсок, балдардын келечеги бар да. Биз фундаментин цементтен курушганыбыз туура болду, кумдан эмес. Колдонууга берилип жаткан 15 билим уясынын аркасы менен баш калаада 20 миңден ашуун жаңы орун пайда болду. Өлкөдөгү калктын демографиялык өсүүсүн эске алганда жылына 24 мектеп салып туруу зарыл. Мындай коелуу аймактарды өлкөнүн борбору болгон Бишкек шаарындагы бир топ мектептердеги класстарда 40тан 50дөн бала окуп жаткандыгы ойлондурбай койбойт эле бизди. 25 окуучуга ылайыкталган класстарга мынчалык көп баланын окуп жаткандыгы албетте билим берүүнүн сапаттарына терс таасирин тийгизери турган иш. Ошол эле маалда тилекке каршы мындай көрүнүш уланып жаткан кезде 40-50 окуучуга билим берүүгө аракет кылган мугалимдерибизге ыраазычылык гана билдиришибиз керек. Президент 2 жыл мурда эле 247 айылда мектептер жараксыз болсо, азыр алардын саны 80де эле калганын билдирди. Аларда 2-3 жылда толук жаңыланат. 15 билим берүү мекемесин куруп, колдонууга берүү менен эле класс жетишсиздигин толугу менен чечип салдык дегенден алыспыз. Бирок мындай иштер
ар бир баланын татыктуу билим алуусун камсыз кылууга жасалган ыкчам аракет экенин эч ким танбаса керек. Өлкөбүздү өнүктүрүү маселеси кандай маанилүү болсо, өлкөнү өнүктүрүүгө жасалган аракеттердин сап башында турган билим берүү маселеси да ошончолук маанилүү, ошончолук зарыл маселе. Мектептердин ыраты менен салынышы мамлекеттин билим берүү жаатында жүргүзүп жаткан саясатынын натыйжасы. Иш чарада учур талабына ылайык мектептердин курулушуна салым кошкон бир катар курулуш компаниялардын жетекчи өкүлдөрүнө мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Күнү түн иштеп беришти. Кээинки күндөрдө саат 12-де, түнкү 12-де бирде барып карасак, түнкү сменде карап жүрдүк, ошону иштеп атышты. Дагы бир интересный случайды айтайын. Канча киши иштеп атканын текшериш үчүн кечинде саат 10-до ужин беребиз дейт. Ужин бергенде самсы беребиз дейт, самсы бергенде кишинин санын чыгарат да. Мына ушуга чейин барышты. Билим берүү тармагын каржылоо бир кыйла өсүп келе жатканы маалым. 2012 жылы бул тармакка 21,7 миллиард сом каралса, 2020 жылы бул сумма 40 миллиард сомго чамалаган. Быйыл кошумча дагы 16 миллиард сом каралган. Ошону менен бирге айлык акысы жогорулаган мугалимдерден сапаттуу билим берүү талап кылынууда. Уланбек Тыйканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.